Эфирдик сапарыбызды алдыга карай уланта берели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жаңыдан гана биздин катарга кошулган телекөрүүчүлөрүбүз болсо, дагы бир рет кутмандуу таңыңыздар менен, кутмандуу күнүңүздөр менен деле. Бүгүн 19 август болуп калды, күнгө бейшемби болуп калды. Эң жакшы күндөрдүн катарын толуктасын дейли. Анан эми өзүңүздөр жакшы билесиздер, биздин студияга ар дайым таң эртелеп меймандар келе баштайт. Биздин эң алгачкы мейманыбыз келди. Бүгүнкү биздин студиябызда олтурган каарманыбыз дагы өзгөчө каармандарыбыздын бири деп айтсак болот. Номаев Патизин агабыз, Кыргызстан журналисттер союзунун мүчөсү, Чоңалай жаңырыгы гезитинин башкы редактору бүгүн биздин студияда мейманда болуп турат. Биз ушул агабызды студияга атай мейманга чакырдык, анткени дал ушул Чоңалайдан чыгып турган гезитти Оштон чыгарышат. Айына 2 жолу Ошко келип, ушул гезитти чыгарып, Чоңалай жергесине таратып, элди гезит менен камсыз кылып, элди дагы деле гезит окутуп, азыр эми гезит окубай калдык деп атабыз, бирок ал жерде гезит окулат болуш керек деп ойлойм, айылдарда. Анан биздин студиябызга бүгүн мейманга чакырган болчук, сүйлөшөлү, сиз менен сырдашалы деп. Студиябызга кош келипсиз. Кутмандуу таңыңыз менен, манаңыз жакшы? Рахмат. Албетте сиздердин бүгүнкүдөй жаздын жадыраган таңында ушул кутман таң берүүсүнө сиздердин куттуу студияңыздарга чакыргандыгыңыздар үчүн сиздерге да рахмат. Маанайым жакшы. Жакшы. Чоңалайда азыркы учурда аба ырайы кандай сиздерде? Чоңалайда жакшы, азыр бизде деле быйыл аба ырайы жакшы болду. Түшүм дагы жакшы, тоют жакшы. Көп жерлерге караганда Чоңалайда быйыл жакшы болду. Азыр суук болуп калган болуш керек. Ошко караганда бир кайла салкынбы? Бизде деле жакшы эле, эми Ошко караганда бир аз салкын. Ошентсе дагы азыр күн жакшы эле, жылуу эле. Жакшы. Сиз менен өзүңүз жөнүндө дагы билгибиз келип турат. Ушул гезитте канча жылдан бери эмгектенип келатасыз? Анан бул гезиттин чыкканына канча убакыт болду? Анан өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз жөнүндө дагы айтып өтсөңүз. Айжамал, эми кептин башында мына азыр майрам арапасында турабыз. Буюрса саналуу күндөрдөн кийин Кыргыз элинин чоң майрамы эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы келе жатат. Ушул эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы менен баардык кадырман кыргыз журтумду, баардыгыңыздарды ушул майрам менен куттуктап кетейин. Анан кеп башында өзүбүздүн Чоңалай жөнүндө сурап калдыңыз. Бүгүнкү күндө Чоңалай районунда күн санап өсүп, өнүгүүнүн үстүндө баратат. Баякы илгерки Чоңалай жок, азыр баардык тараптан жетишкен. Ушул 30 жылга сересеп салсак, ушул 30 жылдын ичинде Чоңалай району көп жетишкендиктерге жетишти. Бир топ социалдык объектилер бүткөрүлдү. Учурдагы абалга токтоло кетсем, учурда өзүңүзгө белгилүү президентибиздин жарлыгы менен жаңы районго жетекчилер дайындалган. Бизге дагы өзү жаш болсо дагы өтө район үчүн күйүп бышкан жаңы акимибиз келген, Абыкеев Темирболот Асаналиевич. Ал келгени бери мына 30 жылдыкка карата 30 жылдыкка 30 кадам деп учурда жакшы ушу 30 жылдыктын жыйынтыгы менен буюрса саналуу күндөрдөн кийин 31-ине жаңы социалдык объектилерди ачабыз. Андан сырткары Чоңалай элине чоң майрамдык салтанат тартуулайлы деп атайын иш-чаралар бекитилип, бүгүнкү күндө даярдыктар жүрүп жатат. Анан эми кийинки сиздин сурооңузга келе турган болсом, мен өзүмдүн өмүрүмдүн 28 жылын ушул журналистика тармагында арнап келе жатам. Ал эми бул өзүбүздүн райондук гезит 2000 жылы ушул август айында алгачкы саны чыга баштаган. Мына көз ачып жумганча 21 жыл аралык өтүп кеттир. Бул жылдардын ичинде алгач гезит черно-белый болуп жөнөкөй гана ыкма менен чыккан болсо, бүгүнкү күндө гезитибиз өтө чоң жетишкендикке жетишип, мына өзүңүздүн алдыңызда турат. Кудум республикалык гезиттерден калышпай, түстүү форматта айына 2 жолунан чыгат. Бул гезитибизде райондо жалгыз басылма болгондуктан районубуздун жетишкендиктери, жаңылыктары,
байма-бай ушул гезиттен жарыяланып, райондогу мыкты каармандар, ооба, райондогу мыкты каармандар бар, райондо өз ишинин устаттары бар, райондо чоң жетишкендиктер бар. Булар гезитте буларды калкка жеткирип турууда гезиттин ролу чоң. Ал эми сиздин жанагы бир сурооңуз мени бир аз түшөлтүп өттү. Гезитте азыр окубай калды. Жок, андай эмес. Бүгүнкү күндө мен тажрыйбалуу журналист катары айтсам, бүгүнкү күндө кайрадан эл могу интернеттен тажап баратат. Бул уже дайын эле болуп баратат. Бул гезит деген гезиттин ролу өтө чоң. Буюрса бул гезит сөзсүз түрдө керектүү элдин маалымат каражатынын бирине айланат деп ойлойм. Жакшы, гезитиңизди барактасам, чалаң Чоңалайдагы жакшы жаңылыктар экен. Анча мынча сындап турасыздарбы? Сын материалдарды жазып турасыздарбы? Албетте, гезит болгондон кийин анча мынча нерселер жарык көрөт, бирок негизинен бизде районубузда анчалык эле мындай сындап кое турган маселелер деле жок. Баары жакшы деңиз. Баары эми алдыга карап умтулуп баратабыз. Демек биздин максатыбыз деле ушул райондун жетишкендигини даңгазалап, калкка жеткирүү болуп саналат. Муну өзүңүз деле журналист катары жакшы түшүнөсүз. Ушул вазифа бизге журналисттерге жүктөлгөн. Бул вазифаны менимче аткарып келе жатабыз. Анан ушул жерден дагы бир токтоло кете турган нерсе, биз райондук гезит толугу менен чарбалык эсепте тургандыктан биз жалаң өзүбүздүн каражатыбыз бул подписка деп коет, гезитке жазылуудан келип чыгат. Анан эми бул дагы финансылык өтө чоң оорчулукка алып келет. Бир учурларда чынын айтсам бир топ кыйналууга туура келди. Бирок ошонун баарын көтөрдүк, чыдадык. Анткени биздин мойнубузда чоң жүк турат. Мен өмүрүмдүн көбү ушул менен өткөндөн кийин, демек мен ушул маселени чечүүгө аракет кылдым. Анан ушул жерден кеңири токтоло турган нерсем, жакында мына бизге жаңыдан келген акимибиз ушул менин ушунчалык гезитти ушунчалык сактап, ушунчалык кармап келаткандыгыма чын дилинен ыраазы болуп, бүгүнкү күндө ал кишинин мага берген жардамы өтө чоң болду. Муну дагы бир жолу белгилеп, рахмат айта кетмекчимин. Учурда гезитибиздин финансылык абалы бир топ жакшырып калды. Кудай буйрса, мындан да жакшы иштеп кетебиз деген оюм бар. Жакшы десек эле бардыгы жакшы болот, өзүңүз жакшы билесиз. Патизин ага, азыр бизде жарнамалык тыноо бар экен. Андан соң биз эфирибизди маегибизди уланталы, анда азыр жарнамалык тыноого да кезек. Биз маегибизге кайрадан кайтып келебиз. Биздин студияда бүгүн мейманда Кыргызстан журналисттер, жазуучулар союзунун мүчөсү, Чоңалай жаңырыгы гезитинин башкы редактору бүгүн биздин студияда мейманда Номаев Патизин ага. Патизин ага, ушул гезитти сиз атайын Чоңалайдан Ошко айына 2 жолу каттап келип чыгарып алып кетип турасыз, өзүңүз. Бул эмгек, бул чоң бир эмгек деп айтсак болот да. Анан канча нускада чыгарып алып кетесиз? Ошондо канча жылдан бери Ошко айына 2 жолу келип гезит чыгарып кетесиз? Ооба, туура баамдапсыз, туура айтып атасыз. Эми өзүмдүн эмгегимди көп деле мен өзү жаратылышынан мындай мактана берген инсан эмесмин. Эми ушунун өзү айрыкча бул гезит деген мына башка маалымат каражаттарына караганда гезиттин эмеси өтө чоң да. Аракет кылсаң гана мунан нерсе чыгат. Анан биздин коллективде чакан болгондуктан сиздин жанагы сурооңузга Ошко кантип келип кетесиз дегениңиз бул туура. Эми тияктан баардык материалдарды даярдагандан кийин сөзсүз түрдө Ошко келүүгө туура келет.
анан дизайнды дагы ушул жерде жасагандыктан ар бир макаланын, материалдын так туура кетиши бул өтө чоң жоопкерчилик да. Ошол үчүн мунун жанында туруп өзүң даярдап, атүгүл типография ушул Оштогу Даниярова ЧПсынан чыгат, Ош парктан. Ошол жерде чыгып, качан колго тийгенге чейин кыскасы бардык эмеси моюнда турат да. Ошол үчүн сөзсүз түрдө келип кетүүгө туура келет. Мунун каражатын кээде таппай калганда чөнтөктөн кетет дегендей, кыскасы бардыгына чыдап, бардыгын көтөрүп келаткан инсандардын бири катары өзүмдү эсептейм да. Сиздер болуңуз канча жылдан бери? Жалпысынан 28 жылдык ушу журналистика тармагында иштеп келдим. Анын ичинен 9 жыл ушул райондук Чоң Алай жаңыры гезитин жетектеп келе жатам. Буга чейин бир кездерде чындыктан айтыш керек, жөнөкөй гана бир эмелер кеткен болсо, бүгүнкү күндө журналистиканын кухнясын өзүңүз түшүнөсүз. Бул өзүнчө чоң кухня да, кадимкидей. Ушул полемикалык материалдарды элге окумдуу, жанагы таасир бере турган материалдарды берүүгө аракет кылабыз. Учурда бардыгы эме мактап жатса дагы мен өзүмдү мактагым келбейт, Айжамал, чынын айтсам. Батинага ошондо 9 жылдан бери каттайсыз ошко? 9 жылдан бери мына акыркы мезгилде пандемиянын шартында гана онлайн болуп, ошондо дагы кыскасы гез чыкканга чейин менде эме жок да. Муну түшүнгөн адам түшүнөт, түшүнбөсө ал. Мен азыр сиз айтсаңыз ойлонуп атам, айына 2 жолу Чоң Алайдан Ошко гезит чыгаруу үчүн келип, анан жол узун да, узак да. Жол тегиз, ошол узун жолду кыскартып кандай ойлорду ойлонуп келесиз? Ошол жолдор дагы мен үчүн чыгармачылыгыма чоң эме берет да. Эми ушул жерден бир айта кете турган нерсе, менде бир устатым бар эле, белгилүү журналист эле. Патидин, сен ушул кесип таркалап калганыңа эч качан өкүнбөгүн. Сен ошол жолдо жүрсөң дагы ушул гезиттин кухнясына толугу менен кангандан кийин өзүңдүн чыгармачылыгың жеңил болот деп. Анан эми мен жаш кезимден эле баягы Союздун маалынан бери эле Кыргызстан пионери тигиндей союздук гезит журналдарга адабияттан да кур калбай өзүмдүн ырларым, новеллаларым, аңгемелерим жарыяланып келген. Кийин анан гезитке баш отум менен кирип кеткенде бир аз дем алыш болуп, бирок ошондо дагы жанагы сиз айткан 300 километрлик Ош-Тароо жолунда жөн эле келип, жөн эле кетпей, буякта пышырып, жетилтип туруп, жакында мына гезитте үзүндүсү чыкты, жакында радиодон берилди. Темир бий деген романды жазып, чоң иш жасадым. Буюрса, бул романдын сыясы кургай элек, акыркы эмелерин бүтүрүп, бийиктик басмасында турат. Финансылык жагы чечилип калса, буюрса, бул дагы окурмандарга тартууланат деген ойдомун. Бул дагы менин өмүрүмдөгү бир чоң иштер болот. Андан сыртка дагы буюрса дагы 1-2 повесттин үстүндө иштегени баштап койгонмун. Ага убакыт тийсе, ал дагы бүтүп калат деген ойдомун. Ал эми бул алдыңыздарда турган мына Темир бий боюнча кыска айтып кетейин. Бул Темир бий баягы өзүңүздөргө белгилүү Кокон хандыгынын бийлигинин тушунда Чоң Алай чөлкөмүндө Темир деген инсан өткөн. Бул тиягы кара тегин, буягы Алай, буягы Ноокат, ушундайынча бүтүндөй Орто Азия чөлкөмүндө белгилүү инсандардын бири болуп өткөн. Ал 14 жашында Чоң Алайга Кокон хандыгынан бий наамынын даражасын алып 14 жашында. Ошол чөлкөмдө өзүнүн бийлигин жүргүзгөн чоң инсан болуп өткөн. Ушул Темир бий жөнүндө бир топ жылдар ар кандай изилдөөлөрдүн натыйжасында, ар кандай адамдардан тактап жүрүп, акырында ушул роман жазылып бүттү. Буюрса, булар окурмандардын колуна тийип калат деген ой. Демек, узун жолду кыскартып, ушул чыгармаларды ойлонгончо кантип жеткениңизди деле байкай алат болушуңуз керек Ошко. Вакытты утуш керек. Азыр өзүңө белгилүү убакыт ушунчалык тез кетет, ушунчалык убакыттын өткөнүн туйбай калып атасың, бирок мезгилди кармап калыш керек. Бизде болсо чыгармачыл адамдарды өзүң жакшы билесиң, биз башкача болобуз. Биздин ар бир мүнөтүбүз, секундабыз кымбат турат. Ошол үчүн кыскасы 2 чылбырды бир кармайып
келаткан керебезин. Фатизин ага, убакыт аябай тез өтүп атат деп атабыз. Убакыт ушунчалык тез өтүп атабы же биз тез баратабызбы? Кандай дейсиз? Эми мен үчүн эми башкалар жөнүндө айтышым кыйын, мен үчүн убакыт тездеп бараткандай да. Себеби мынау гезитте мындай, мен баягы устаттардын сөзү менен айтканда тегирмен да. Тегирмен. Гезиттин бир саны чыккандан кийин эс алуу болбойт. Кайра эле баягы тегирменден уун кеткен сыяктуу кайрадан экинчи гезиттин санын даярдалыш керек да. Аны калбаш керек графиктен. Ошол үчүн мен ошон үчүн айтам, ушунчалык убактым тез кетип, баягы үлгүрбөй жанагы мезгил өткөндөй сезилип атат. Анан көпчүлүк убактымды сиз айткандай туура баамдапсыз, Ош Чоңалай жолунда эле баягы өткөрөм да. Бирок бул убакыт дагы мен үчүн пайдалуу болду. Сиз ушул Ош Чоңалай жолу деп айтсаңыз, мен Чоңалайга бардым. Жолдо баратканда ушунчалык кооз, баягы Салмат эжебиз ырдаган алато ак калпагын кийген кезде, аскасы көк асманга тийген кезде ошол тоолор, ошол зоолордун бардыгын Чоңалайдын жолунда баратып, бир өзгөчө бир кооздук, баягы ушунчалык бир кең мейкин жериңиздер бар экен го жолдун бою. Керемет жер. Ошол жердин бардыгы сизге чыгармачылык эргүү тартуулаган болуш керек деп ойлоп турам. Азыр сиз Чоңалай Ош жолунда убактымдын эң көп бөлүгү өтөт деп атсаңыз, бул дагы бир өзүнчө бир бактылуу көз ирмемдир. Өзүңүз учурунда байкабайт болушуңуз керек, бирок бир кайсы бир учурлар келгенде ошол жол дагы бир өзүнчө бир чыгарма болуп жазылат болуш керек, сизден бир чыгарма жаралат болуш керек. Албетте, эми жолдо өткөн өмүрүңүздөн, Эң туура баамдапсыз. Бул дагы ушул жолдо өткөн өмүрүмө деле ыраазымын. Анткени бул чыгармачыл адамдарга баскан турганыңдын бардыгы өзүнчө эме берет да. Айрыкча өзүмдүн касиеттүү Чоңалайымдын, азыркы өзүңүз айткандай, айрыкча бүгүнкү күндөрдө барсаңыз, укмуш Чоңалайга жеткенге чейинки жолдо нелеген кыялдарга батасыз. Чыгармачыл адамдар ушундай жолдо жүрүп жазса өтө эмелүү болобу деймин да. Анан ушинтип мына буюрса ошо китепти чыгардым. Анан дагы мындан башка дагы жана жогоруда айткандай көп ойлор бар. Эми аны Кудай насип кылса, буюрса боло берет. Ооба. Фатизин ага, уул кыздарыңыз сиздин жолуңузду жолдогондор барбы? Ош Чоңалай жолунда каттай тургандары келечекте? Ош Чоңалай жолунда эми ар кимисинин өзүнчө кесиби бар, өзүнчө эме түтүн булатып кетишти. Эми бул чыгармачылык адамга Кудай Тааланын берген касиети да. Муну эч качан үйрөтүп да болбойт, муну эч качан окутуп да болбойт, эч качан муну эметип болбойт. Бул Кудай Тааланын бир берген инсанга берген, адамга берген бир чоң касиети да. Мен ушундай баалайм да. Кудай Таала мага ошончолук берип койгон экен касиетти. Эми мен муну менен мактанып турган жерим жок. Болгону ушул Кудай берген касиетти ушунчалык пайдаланып калуунун аракетиндемин. Эми балдарымдан эми анчалык эле тигин жазып жатат дегенден алысмын. Бирок эми мал мусагынан алыс түшпөйт. Кудайга шүгүр неберелерим бар. Эми неберелеримден чыгып калабы жазуучулар. Эми ушундай үмүт бар. Ушундай келатабыз. Жакшы. Фатизин ага, Ошко келгенде Ошто эле жашап калып кеткиңиз келбейби? Же Чоңалайга тезирээк кеткиңиз келип шашып турасызбы? Эми кандай болгон күндө дагы Чоңалай мен үчүн башкача. Чоңалайда өсүп, чоңоюп, баардык киндик канын тамылып, ушул Чоңалайдын касиети мени тартып турат. Анан экинчи жоопкерчилик деген бар, Айжамал. Бул чоң жоопкерчилик. Гезитчи. Гезиттин бир тамгасы, ишенсең гезит чыгып барганда бир жума мен телефонумду ачып карагандан корком. Себеби бир жерден ката кетип калдым бу. Бир тамга түшүп калбады да? Бир тамга түшүп калса же бир тамга башка болуп кетсе, эми жанагы сөз менен кетсең, анда боло берет. Бирок бул канча адам окуйт бул жерде. Бул менин эмгегим. Бул менин маңдай тер тапкан эмгегим. Муну туура түшүнө билиш керек да. Анан эми бул айта бергенде анда мындай сөздөр кете берет. Бирок мен ушул үмүтүм чоң. Бир кезде билесиң, Союздун маалында бул гезиттин ролу өтө чоң болгон. Ой. Кудай буйрса, насип кылса бул күндөр келет. Менин үмүтүм чоң. Мына 2008-жылдарда деле гезиттин ролу абдан чоң болчу. Ооба. 2008-жылы мен айтып атамбы 28 жылдык өмүрүм өттү деп. Мен алгач иштеп жүргөндө жөнөкөй гана кабарчы катары анда биз Алай районуна карайт элек. Алай районунда Күжүмөнүм гезитинин кабарчысы болуп иштедилем. Ошондо ушунчалык биздин кадырыбыз,
эмебиз чоң болчу, жөнөкөй эле кабарчындан. Анан эми бул жерден эми бүгүнкү күндө кайрадан да карап көрсөңүз, журналисттердин кадыры кайрадан өсө баштады. Элдин эмеси баягы интернеттеги фальшивый жанагы болбогон маалыматтардан уже көңүл кала баштады. Эл түшүнө баштады. Эми түшүнө баштады. Гезиттин деңгээлини. Бирок ушул жерден мен дагы өзүбүздүн бүгүнкү күндөгү акимге мен бул жөн эле менин инсандык эле сөзүм. Дагы бир жолу ыраазы болгум келип атат. Баягыда бизге жаңыдан барганда эң биринчи ишини менин гезитиме көңүлүм бурду. Көрдүңүзбү? Сизге рахмат деди. Ушунчалык гезитти сактап, ушунчалык гезитти республикалык гезиттерден калышпай чыгып атыптыр, мына менин алдымда турат. Ушунчалык кармап калгандыгыңыз үчүн сизге чоң рахмат. Мен ушул рахмат деген сөзүм мага жетиштүү. Өзүбүздүн жетекчинин. Мен муну мактайын да жактайын деген жерим жок. Мен просто журналисттик, инсандык гана сөзүм. Себеби мунун эмесини ошондой бир түшүнгөн адам гана билет да. Канча киши эмгектенет бул гезитте? Эми гезитте бүгүнкү күндө жана айттым го, чарбал эсеп болгондо анчалык деле көңүл бура бербейт. Бардык жүгөзүмдө. Бардыгын жүгөзүмдө. Анан эми ушунун бардыгын көтөрүп келатам. Мен биз буга фанат болуп калганбыз, билесиң. Эми 28 жыл деген ойлоп көрчү. 28 жыл ушу гезиттин үстүндө отурган адам анан ушуга эми болуп каласың да, фанат болуп каласың. Азыр бүгүнкү күндө биздин гезиттин райондо эмеси өсө баштады. Канча нуска менен чыгарасыздар? 1250. 1250 гезитти көтөрүп кайра чоңойго кетесиз. Кайра ол көтөрүп баргандан дагы, типографиядан дагы, эми мунун баарын айта берсең бир чоң нерсе да. Муну апарыш керек, таксиге салыш керек, таксиге отуруш керек, кайра барыш керек, таратыш керек. Койчу кыскасы ошо, бирок мен бардыгына кайрылдым. Патиздин ага, жашообузда бир өзгөчө бир каармандар бар да, ошол каармандар тууралуу бир өзүнчө бир кино тартылса дагы, документалдуу фильм тартылса дагы көпчүлүктүн бир көңүлүн бура турган каармандар бар да. Ошондой каармандардын бири катары мен сизди бүгүн көрүп отурам. Абдан суктанып отурам, абдан таң калып отурам. 28 жылдан бери, анын ичинде 9 жылдан бери мынакей Ош Чоңалай жолунда гезитти чыгаруу үчүн айына 2 жолу келип гезит көтөрүп жүрөсүз. Бул эрдик, бул эмгек. Сиздин дагы эмгегиңизди баалап, сизге да бир ыраазычылык айта турган, бир өзүнчө бир көңүл бура турган убакыттар кездер келер. Сизде каармандар жашоодо аз азыр. Ошондой аз каармандардын алдыңкы сабында турат деп ойлойм мен сизди. Анткени сиздин бүгүнкү айтып аткан сөздөрүңүз, сиздин өзүңүздүн басып өткөн жолуңуз, бүгүнкү жашооңуз мен эле эмес, бүгүнкү көрүп отурган жалпы телекөрүүчүлөрдү дагы таасирлентти болуш керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эми эле бизге кошулган болсоңуздар айта кетейин. Номаев Патиздин агабыз Кыргызстан журналисттер союзунун мүчөсү, Чоңалай жаңырыгы гезитинин башкы редактору. Бүгүнкү күндө ушул гезитти айына 2 жолу Ошко келип чыгарып кетет. 300 километр жолдо айына 2 жолу келет агабыз. Бар болуңуз, аман болуңуз. Чоңалайлыктарга салам айта барыңыз. Жалаң гана жакшы жаңылыктар гана гезитиңиздерде жазылсын. Өзүнчө бир өзгөчө бир жан дүйнөсү таза, бир абасы таза, бир жаратылышы кооз, эң бир сонун керемет жерде жашайсыздар. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Анан эми тез-тез эле келет экенсиз. Келгенде биз жака кирип туруңуз, сиз менен маектешип туралы. Албетте, ушунчалык мени ушул өзүңүздөрдүн куттуу студияңыздарга чакырып, аз да болсо мен үчүн азырактай болуп калгандай болду. Эми калганын өзүңүз айткандай дагы бир жолу келгенде маектешербиз. Эсенчилик болсун, эл журтума тынчылык каалаймын. Эртеңки келе жаткан байрамыңыздар менен баарыбызды, Кутман журтумду, сиздерди баарыңыздарды куттуктап кетем. Буюрса менин жергем Чоңалай, буюрса Кудай кааласа мындан ары дагы өсөт, өнүгөт. Алардын баардыгына мен ишенем. Сиздерге дагы бир жолу рахмат. Бар болуңуз, аман болуңуз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз болсо эфирдик сапарыбызды алдыга карай уланта берели. Дүйнөдө азыр кандай жаңылыктар бар, кабардар болуп алалы. Андан соң эфирдик сапарыбызды улантабыз.